بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحديث التاسع 9 حديث أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنت. أبو هريرة رضي الله عنه негизи пайгамбарыбыз бул кишини бул кишинин аты Абдурахман ибн Сахр болгон. Абу Хурайра бул кишинин күниясы болгон, лакабы болгон. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра себеби мышыкты көп жакшы көргөндүгү үчүн, мышыкты көп ойнотуп жүргөндүгү үчүн пайгамбарыбыз аны мышыкчы, мышыкты жакшы көрүүчү деп атагандыгы болуп жатат. Көбүнчө мышык көтөрүп жүргөндүгү үчүн ага Абу Хурайра деп ат коюлган. Бирок өзүнүн негизги аты Абдурахман болгон ал киши. Ибн Сахр радыйаллаху анху. Ушул Абу Хурайра радыйаллаху анху пайгамбарыбыздан уктум дейт. Ушундай деп жатканын пайгамбарыбыз айтты. Ма нахайтукум анху, силерди эмне нерседен кайтарсам, андан кайткыла, ошондон сактангыла. Эмне нерсеге буйрсам, ошону жасагыла дейт пайгамбарыбыз. Күчүңөрдүн жетүүсү, кудуретиңер жеткенче аны жасагыла. Эмне нерсеге буйрсам, кандай ибадатка буйрсам, күчүңөр жетүүсүнчө ошол амалды аткаргыла. Бирок күнөөдөн кайтара турган болсом, андан сактангыла дейт. Себеби фаинна махлакаллазина мин qablikum, силерден мурдагы үммөттөр жок болуп, халак болуп, жок болуп кетти. Себеби алардын көп пайгамбарлардан туура эмес болгон нерселерди көп сурагандыктан жана пайгамбарларга көп каршы чыгуудан болду. Пайгамбарларына көп каршы чыгып, аларга күнөө иштерди кылып, аларга баш ийбегендиктен жана алар менен көп талашкандыктан пайгамбарлары менен мурдагы бизден мурдагы үммөттөр туура эмес жолдорго барып адашып, Аллах Таала аларга акыры азап жөнөттү. Бул хадисте негизи, бул хадис дагы бир канча нерсе өкүмдөрдү өз ичине камтыйт. Аллах Таала кайтарган нерселерди бардыгынан кайтуу жана буйрулган нерселерди аткаруу. Бул жерде себеби буйрук важип болуп жатат. Буйрук жана зарылчылык болбогон, зарыл болбогон нерселер көп суроодон жана пайгамбарларга бул динге көп каршы чыгып, алар менен талашып тартышуунун харам экендиги келип чыгат негизи бул хадисте. Wallahu a'lam bis-sawab.